Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн адабий окуу сабагынан калптар деген теманы өтөбүз. Адабий окуу китептериңердин 56-57 беттерин ачкыла. Бүгүнкү сабактын максаты калптар эмне үчүн айтылып келгендиги тууралуу маалымат алышат. Түрдүү нерсени же окуяны элестүү, күлкүлүү айтып берүүгө үйрөнүшөт. Ой жүгүртүүгө, жаңылбай так сүйлөөгө, кеп байлыгын өнүктүрүүгө көнүгүшөт. Окуучулар чынчылдыкка, адептүүлүккө, бири-бирин колдоого, сыйлоого тарбияланышат. Алтын эрежени эске сактап алайлы, балдар. Кана бир сыйра кайталагылачы. Колду таза жууйбуз, тазалыкты сактайбыз. Китеп дептерди таза кармайбыз. Сабакка активдүү катышабыз. Азаматтар, балдар, калп деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Окуучулар өз ойлоруңарды мага айтып бергилечи. Аткарбаган нерсени аткардым десе калп болот. Туурабы? Болбогон нерсени болду деп айтсак, бул да калп болот. Көрбөгөн нерсени көрдүм десек, калп болот. Балдар, калп айтуу туурабы? Кана эмесе, эсибизге сактайлы. Калп айтуу уят, калп айтуу адепсиздик, калп айтуу надандык. Анда эмесе, балдар, төмөнкү 56 беттеги саякат, чымын, арыстан менен күрөшкөндө деген калптарды көркөм, укулуктуу окуйлучу. Саякат. Отуруп алып жайында канатына карганын, сапар тартып ай күнгө саякаттап барганмын. Айдан туруп карасам, ала тоо даана көрүндү, кайырмак салып топ ойноп, каникул өттү көңүлдүү. Адамдары ал жактын сүйлөшөт экен кыргызча, көлгө түштүм жуп-жумшак, көктөн ылдый ыргытса. Жамгырга башым тосуп, сүйүнүп чуркап ойнойм, канчалык төксүн нөшөр, каламын кургак бойдон. Жалганы жок сөзүмдө, көлдө болгон кезимде, балыктар менен сүйлөштүм, баарына ыр үйрөттүм. Арыстан менен күрөшкөндө, бара жатсам токойдо, арыстан чыкты алдымдан, келатканда качырып алдым дароо алкымдан. Күбүрөдүм ичимден, күбүйүн деп тишиңди, аяк серппей ал жатты, көрдүңөрбү күчүмдү? Чымын. Айтсам эгер чынымды, ат кылып минип чымынды. Макелдөө менен эңишкем, багындым баатыр дегизгем. Көктү тиреп тоо турат, көлдү тиктеп ойлонуп, толкун толкуп катуу суукта тоңуп калган тоо болуп. Турганда аяз күчүндө, бутума чокой кийгенмин, көк жалтаң муздун үстүндө жылаңайлак бийледим. Көрдүңөрбү, балдар? Бул калптардын кайсынысы силерге айрыкча жакты? Эмне үчүн жакты? Силер дагы ушинтип калп айта аласыңарбы? Мындагы калпты чындай кылган анын касиети эмнеде деп ойлойсуңар? Өзүңөр дагы күндөлүк эле турмушуңардан алып, ушундай калптарды жазып көргүлөчү. Кана, үйгө тапшырма, калптарды кайрадан окуп чыгасыңар. Маанисине, мазмунуна карап, кызыктуу сүрөттөрдү тартып жөнөткүлө. Саламатта калгыла.